Ошонан башкачтык. Сон сиздин жубайыңыз, сүйүктүүңүз буюрса, эмнеси менен сизди арба болду өзүнө? Эми ал бир сапаты менен арбашы мүмкүн эмес да негизи сүйүүдө. Ошондуктан сүйгөн адам бардык сапатын, жүзүн, бардык нерсесин сүйөсүң да, ошон үчүн бир сапатын баса белгилеп айта албайм. Жакшы. Өзүнүн турушу менен сүйөбүз. Бишкектеги буюрса эң чоң тойконаларда тоюңуздарды өткөрүп жатыпсыздар. Анан канча конок бар жалпысынан? Канча конок чакырдыңыз? 500 конок бар. Толуктап айтканда 500 кишилик. 500 кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот бүгүнкү тойдо? Мындай кыргыздын салт санаасы менен өтөбү же заманбап стилде өтөбү? Тоюбуз кандай өтөт? Тоюбуз эми колдон келишинче заманбабыраак стилде өткөрүүгө аракет кылып баштап атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй зал жасалып болгонун да байкасаңыздар керек. Ошол заманбаптай. Жар болобу? Жар болбойт, ошо өзүм өрүм менен киребиз. Мен өрүм менен киребиз. Жакшы. Көрүүчүлөрдүн эң кызыктуу суроосу болсо керек, калың канча болду? Калың жакшы эле болду. Жакшы эле болду, бирок эми калың деген сыяктуу нерселер бул ошол эки жааттын ортосундагы боло турган нерсе да. Ошондуктан аны айтпай эле коелу. Айтылбайт, айтылбайт. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Тоюңуздар жакшы өтсүн. Урматтуу көрүүчүлөр, Калыс Жакубовдун өкүл атасы, өкүл апасынан да бир аз маек кылып коелу. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Өкүл бала өкүлүгүз кут болсун. Канчанчы өкүл бала? Буюрса экинчи. Экинчи. Ошо экөөнүн ичинен эң жакшы көргөнү ким? Эң жакшы көргөнү биринчиси болчу. Азыр бул экинчиси болду. Себеп дегенде биринчи бала болгондо балаң биринчиси по-любому сага өзгөчө көрүнөт. Экинчи бала болгондо по-любому экинчиси да өзгөчө көрүнөт. Бирок антип бөлбөйбүз. Экөө тең бирдей эле биз үчүн. Бирдей эле. Жакшы. Мындай да өкүл кыз менен өкүл балага өкүл алдаанын сиздин оюңуз боюнча милдети кандай? Милдети жол көрсөтүү. Өкүл балдарга пример болуп, биринчиден өзүбүздүн жашообузду көрсөтүшүбүз керек. Алар бизди көрүп жашоосун улантыш керек деп ойлойм да. И жаман жолго кетип атса жакшы жолго өзүбүздүн акыл насаатыбызды айтып, ошол эле го дейм. Сиздин оюңуз боюнчачы? Менин оюм боюнча деле ушундай. Акыл насаат бизден сураса, азыр жардам бергенге биз даярбыз. Ошо түз ток. Кандай десем, түз мындай, чтобы экөө урушпаган, экөө если урушуп кетип же бирдеме болсо, например, өкүл апасына барып кеңеш сурайт да. Биринчи очередь биз да, например, урушуп кетсек, биз ата энебизге айтпай, өзүнүн өкүл атабызга айтабыз да. Негизинен ушундай болуш керек да, өзүнүн ата энесине жеткирбеш керек да, урушуп өтүп аткандарын, үй бүлөдөгү эмелерин, чыр чаташтарын ата энеси жеткирбей, бизге айтып, бизге ыйлактаса болот да. Ата эне менен 2 жаштын ортосуна көпүрө болуш керек, Менин оюм боюнча. Ата эне менен 2 жаштын ортосуна эми мындай да тап айткам да мен. Өкүл аталар көбүнчө тойлорго баргандачы белек кылышат го тойдун башындачы. Мисалы, кээ бирөөлөр ар кандай, мисалы, жолдомо белек кылышат. Кайра бирөө ар кандай өзүнүн акыбалына жарашачы. Сиздин белегиңиз кандай? Мен белегим негизи сурадым, мен не белек кылайын десем, кандай кемчиликтери бар. Балким финансовый жактан жардам беремби, балким путевка алып беремби, балким жылкы алып береттир мен союш депчи. Деп сүйлөшсөм, эч нерсе кереги жок деп туруп алды, бирок анысына карабай эле биз путевка Таиландка дайындап келдик. Эл катары. Жана ошондой эле эл катары өзүбүздүн кошумчабызды да беребиз, путевканы да беребиз. Буюрса тойдо жакшы олтуруп, жакшы маанайда жыргап кетебиз. Түү адамдардын катарын толуктайт. Канат байкебиз дүйнө жүзү боюнча жана жок гана жакшы адам дегендер барбы? Калсын мен айданам, бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, келечектери кең болсун. Биз сыймыктанган, бир туугандары сыймыктанган, жалпы кыргыз элим сыймыктанган жакшы жаштардан болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун.
Эмне ата-эне балдарына жалаң жакшылыктарды каалайт, ошонун баары силерге кабыл болсун. Зал кол чаппай турган негедир, ата-энеңизди колдобой атат. Ал эми бүгүн Назгүл Айып. Сизди карап турабыз да. Карап турсак, эч элестете албайсың да, сиздин балаңыз үйлөнүп атат депчи. Анткени өзүңүз жаш көрүнүп турат. Мен сөздөрүмө кийин боштатпайм анда. Эч ким айтпайт сизди баласы үйлөнүп атат деп. Сизди айтыш мүмкүн, бирок сизди айтышпайт. Эми азыр бүгүн сизге өтө берекелүү күн, өтө сонун күн, үйүңүзгө кут келатат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин конокторубуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн ошо биздин кубанычыбызды тең бөлүп, биздин тоюбузга келип отурганыңыздарга. Не демекчимин, ошо биздин эң кичинекейибиз, калысыбыз бүгүн үйлөнүп, атасы Мен микрофонду кудайыбызга узатарды, урматтуу туугандар, биз кудайыбызды кантип сыйлайбыз? Урматтуу Алмаз Куда, мен сизге микрофонду узатам. Бир сураганчыбыз бар, ыйламай жок. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, коноктор жана тойдун күбөлөрү. Баарыбыз чогуу отурабыз. Ошо неме алып баруучу айткандай, эки жашты көпүрөбүз болуп турат. Мына балдарыма ойлогон максаттарына жетип, жолдору дайыма кең болсун. Ынтымакта, бири-бирин түшүнүшкөн, бири-бирин кечиришкен. Менин астымда азыр күйөө жолдош турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Той кут болсун. Рахмат чоң. Силерге да жукуштуу болсун. Кандай болуп атат той? Жагып атабы, сезимдер кандай? Сон сезимдер эми канчалаган достору көп эми калыстын. Бирок ошо мени күйөө жолдош кылып койгон аябай мындай сыймыктануу менен кабыл алып, бүгүн эрекше мындай өзгөчө сезимдерди турам. Кудай кааласа жакшы өтүчүдөй. Кыргыз шоу бизнесинин баардыгы биякта, Кудай кааласа. Тойду баштап алдында турабыз. Качан айтып калды силерге күйөө жолдош болосуңар деп же? Бир жарым жыл мурда айткан негизи эле. Мен үйлөнөм, ошондо Кудай кааласа сен болосуң досум деп. Биз мындай таанышканыбызга өзү 2 жыл болуп калды. Ошонун бир жарым жылында аябай жакшы дос болуп калдык, жакын. Анан кийин бир жарым жыл калганда тоюна эми айтты да, эми ошондой жылы Кудай кааласа күзүндө үйлөнөм деп. Ошондой жигит жолдош болосуң деп айткан. Качан той жыгат? Качан жыгыштуу болот? Эми Кудай кааласа эмки жылы май деген ниеттер бар. Ата-энеме ушул убакытты белгилеген болчу. Кудай кааласа Алла берсе бир жакшы күн, ысыбай же катты салкын эмес, суук эмес, мындай жайнаган жашыл шөптөр чыккан кезде кичине сонун мезгил болот го, ошо май. Ошондой берем деген ниетим бар. Той пландалып калса, анда бирөө жарым бар экен анда. Эң кызыгы бирөө жарым болбой атат. Бирок эми көзүмө көрүнүп, ушул кыз подходящий окшойт деп эле ниет кылып жүргөн кыздар бар. Чыгармачылык жакта. Чыгармачылыкта гана бар. Анан бетке жанагындай грим кылып жүргөн кыздар бар. Короче, чыгармачылыктан алыс эмес. Жакшы. Дагы бир жолу той жыгыштуу болсун деп айталы. Эми жыл айланбай сиздердин ак үлпөт тоюңуздарга келели. Кудай кааласа. Той кут болсун бир жолу. Казакстанга келесиздерби? Казакстанга кылсам? Буйрса, чакырсаңыз. Жана ажарлуу жаш. Эзектеген кыргыз элинде актылык менен башташкандар арзып күчү күн бул ити той эсеби. Андыктан сиздерди бүгүнкү үйлөнүп куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу тоюңуздарга ак батасы менен келип отурган коноктор үчүн эң бактылуу жана эсе каларлык күн. Сиздер ушул убакыттан баштап алтын балалыкты артка таштап турмуштун дагы бир барагына